Ошо элдин жеген тамагын жеп, эч нерседен кем болбой, эл ойлогондой ойноп, эл кийингенде кийинсе экен деп эле. Assalamu alaikum. Биздин фонд дагы да болсо өз ишин улантууда. Пайгамбарыбыз өзүнүн куттук адисинде "Ахаббу наси илаллахи таала анфахум линнас". Адамдардын Алла Таалага жагымдуусу, сүйкүмдүүсү бул башкаларга пайдасы тийгени дейт. Бизге кайрылып таштаган Бишкек шаарындагы Азат эжебизге биз жана сиздер болуп биргеликте жардам колун сунабыз. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай Азат эжебиз ушул үйдө күн өткөзүп келүүдө. Бул жерде жалгыз гана ушул азыркы маалда бир канча убакыт болду, бирок үйдүн муздактыгын өзүм кандайдыр сезип жатам. Ушуну кичинекей болгон баласы менен бизге ушундай бир диагноз коюлган. Врачтар турганда эмне дешти муну? Пароксация деп чыгарган УЗИден. Бирок жалгалып кардиологдагы түшүрүп канча тешиги бар экен текшерт деген буга. Бирок азыр пока бар элек биз ал. Каражат жок болгон себептен, Ага барган акчабыз жок, анын үстүнөн каждый текшергени деле, дарылатканы деле өзүбүз алат экенбиз да лечениясын. Анан бизде андай акчабыз жок азыр. Канча акча кетет экен эле точно белгисиз айта элек да врачтар. Если больницага барып текшертип, анан канча тешик бар, кандай лечение алышыбыз керек, ошону текшертип алып бар деген, бирок алып барган азыр шартым жок да өзүм. Бул жерге канча төлөйсүз азыр кандай? Квартирага 3,5 миң төлөйм айына. Азыр ошо кече 25-нде беришим керек болчу, азыр акча жок. Бере албай атасыз. Өзүм грипп болуп аткам да. Тамак аш продуктларын продукттагы магазинден жазып алып атам азыр. Акчабыз жоктон. Азыр ошо суук болгонго анын үстүнөн өзүм да кече көзүм ооруп мээге баргам, республиканский больницагачы. Анан ал жактан суук дары жазып берген да көзгө дагы. Анан өзүм бөйрөгүм ооруйт, тоз жумуш кыла албайм постоянно. Жолдош менен уже 3 жыл болоюн деп калды ажырашканыма. 2 жыл 8 ай болуп калды да. Мен балам уже 2 жаш 3 ай болду. Боюңузда бар кезде ажырашкан? Боюмда 3 айлык бар кезинде ажырашкан. Анан ошодон бери кабар албайт, даже больницада өлөт деп чыгарганда деле келген эмес, чакырган 1-2 жолу. Келген эмес да ошол боюнча. Пайгамбарыбыз дагы бир өзүнүн куттук хадисинде кимде ким жетимдин башын сылаган болсо, анын канчалык башына тал чач болгон болсо, ошончолук сооп берилет дейт. Эми элестетип көрүңүз, чачын сылаган ушунчалык сооп боло турган болсо, демек анын кийимин кийинтип, ага тамак ашын берген канчалык чоң даражадагы сооп экендигин биз элестете албайбыз. Келиңиздер биргеликте Азат эжебизге жана ошол кичинекей балдарына биргеликте жардам колун сунуп, жүрөктөрүнө жылуулук, жүзүнө жылмайуу тартылганга баарыбыз биргеликте аракет кылалы. Ошо элдин жеген тамагын жеп, эч нерседен кем болбой, эл ойлогондой ойноп, эл кийингенде кийинсе экен деп эле.